Салам достор, бүгүн биз сиздер менен ушундай дипломду сүрөтү менен анан сүрөтү жок кылып кантип жасоо керектигин үйрөнөбүз. Алгач биз Canva платформасын ачабыз. Canva платформасы бул интернет менен иштейт. Интернетте улап Canva деп Google'га жазып, биринчи турган сайтка киребиз. Биз Canva платформасынан A4 книжный форматындагы пустой баракчаны ачышыбыз керек. Аны кантип ачабыз? Мына жерде создать деген баскыч турат. Ушуну басабыз. Эгер сиздер Canva'да иштеп жатканыңыздарда компьютериңиздер катыган болсо, анда сиздердин интернетиңиздер начар болот. Интернетти бар жерге барып иштесеңиздер болот. Эми бул жерден настроить размер деген жерге киребиз. Анан пикселди сантиметрге айландырабыз. Высотасы биздин A4 бумагабыздын высотасы канча болот? 29. Юнун жанындагы суроо белги турат. Ошону бассаңыздар бүтүн деген точка чыгат. Анан 29,7 десек бул жакта ушундай варианттар чыгат. Каалаганыбызды тандайбыз. Тандаганыбызга бизге пустой A4 барак ачып берет. Эми биз бул жерге мындай рамканы кайдан алабыз? Рамканы Pinterest'тен издесеңиздер дагы болот. Азыр нейросеттен мен жасап алдым. Эмне дедим? Диплом A4 форматта детский шаблондо бер дедим. Ушундай вариантта берди. Мен анан ова десем, мындай тексттер менен берди. Фонун эле бер дедим. Ушундай фонду берди. Мантия кийген деп жаздым. Анан буну мен эми копировать этем. Мышканы оң жагын бастым, копировать картинку кылдым, Canva'га кирдим. Canva'да мына жерде бирөөнү тандасаңыздар, мына жака новая вкладкага ачылат сиздердин A4 барагыңыздар. Бул Canva өзүнүн биринчи главный экраны болот. Главный экраны ошол бойдон кала берет. Бул жакта сиздер иштей турган терезе башка болуп ачылат. Эми бул жерге биз вставить этебиз рамкабызды. Бурчуну тегиздеп алабыз биринчи, анан бул жак бурчунан тартабыз. Рамканы ошол A4 баракка тегиздеп алабыз. Мындай рамканы сиздер бул дипломду бир листке 2 дипломду баткызып чыгарсаңыздар болот. Эми биз бул жерге балдардын сүрөтүн коюшубуз керек. Балдардын сүрөтүн коюш үчүн биз элементы дегенге киребиз. Бул жерден рамки дегенге киребиз. Кандай тегерек класстарбы, же мына төртбурчтук класстарбы, же ушундай гүл сыяктуу класстарбы, каалаган форматыңызды тандайсыз. Ушундай гүл сыяктуу кылып көрөлү. Мындай эмес, мындай кылып көрөлү. Кичине кичиндетебиз, мына жерге коебуз. Эми сүрөттү кантип алып келебиз бул жерге? Бизге мисалы үчүн WhatsApp'тан жөнөттү дейли. WhatsApp'тан ушундай келди. WhatsApp'ты ачышты, Google аркылуу ачышты. Мен сиздерге алдыңкы видеодо үйрөткөнмүн. Эми сүрөттү тандайбыз. Скачатьты басабыз. Анан бул сүрөт загрузкиге түшөт. Загрузкиге проводникте ылдыйда сары проводниктен кирсеңиздер деле болот, мына жактан кирсеңиздер деле болот. Мен сиздерге азыр проводниктен киришти көрсөтөмүн. Проводникке киргенде ушундай терезе ачылат. Бул жакта сол жакта катарда загрузки деген тандайсыздар. Эң башына түшүп калат. Копировать кылабыз. Эгер ушундай сүрөтүңүздөр список болуп чыгып калган болсо, сүрөтүңүздөр көрүнбөй. Мышканын оң жагын басып вид кылып, крупныйга өзгөртүп алсаңыздар, сүрөтүңүздөр көрүнөт. Сүрөттү тандайбыз, копировать кылабыз. Кайра Google аркылуу, ылдыйда Google аркылуу Canva'га киребиз. Жана вставить баскычын басабыз, Ctrl+V. Анан бул жерде бетини кесип алабыз. Бети жакыныраак болуш үчүн. Эми көтөрүп туруп эле кое берсек ичине кирип кетет. Бети дагы деле жакын болуш үчүн дагы кесебиз. Сүрөткө тартаарда болушунча жакындан тартыш керек. Ошондо качествосы жакшыраак болот сүрөттүн. Чоң сүрөттөн кичине сүрөттү алгандан көрө кичине сүрөттү жакындан тартылган сүрөттү койсоң качествосы жакшы болот. Эми биз эмне кылабыз? Эми биз атыны жазабыз. Алипе китебин ийгиликтүү аяктагандыгы үчүн деп текстти жазып, анан ыр жазып коет экенбиз. Эми биз текстти кантип кошобуз? Сүрөтүн бир аз чоңойтобуз. Чекесине контур бере турган болсок, мына жерде стиль штриха деп турат. Ушуга кирип туруп, мындай тандайбыз. Анын түсүн өзгөртсөңүздөр болот. Фиолетовый же кызыл кылып.
Эми астына фамилиясын жазабыз, мына текст кылып туруп. Эми кичинертебиз буну. Мындай кылып, шрифтини баарын чоң кылам десеңиздер, мына жерден бассаңыздар баары чоң болуп калат. Башка шрифтке алмаштыруу үчүн мына жерден каалаган шрифттериңиздерди коюп көрөсүздөр. Анастасия деген бар, ушундай рукописный болот. Өзүңүздөргө жаккан шрифттерди блокнотуңуздарга жазып алышыңыздар керек. Ошондо кийин шрифтти издеп эле убакыт кетирбейсиз. Лора дегенди тандадым, жирный кылдым. Эми астына дагы текст коем, ушуну эле дублировать этсем болот, же болбосо мына жактан майда текстти кошсом болот. Эми мен бул жерге алипбек китебин ийгиликтүү аяктагандыгы үчүн деп туруп илеп белги коюп коеюн. Үчүн сыйланат экен. Үчүн сыйланат деп туруп точкалуу коюлат экен. Сыйланат. Эми шрифтти бир аз кичинертебиз, мындайга тартабыз. Эми бир аз чоңойтобуз, 3 катар болсун. Башка түскө боесоңуздар, башка түскө боеп коесуздар. Мына астына түстөр турат го, ошонун башка түскө өзгөртсөңүздөр болот. Эми ушуну эле дублировать этебиз ыр жазыш үчүн. ChatGPT'ге билим тууралуу ыр жазып бер дегенмин. Билим бул бир нерсе, окуп көрүп өзүңүздөргө жаккан ырды аласыздар, канвага өтөсүздөр, ичине өчүрүп туруп ырды коебуз. Түсүн өзгөртүп коебуз. Башка шрифт кылып коебуз. Өзүңүздөргө жаккан шрифтти коюп көрө бересиздер. Мен кара эле кылып коеюн. Эми караңыздар, мына жерде контур деген жери бар. Мына текстти тандап туруп, эффектке кирсеңиздер, контур деген жери бар. Сыртына кандай контур берсеңиздер, ошондой сыртына сызым пайда болуп калат. Сары, кызыл. Сарысы жакшыраак экен. Эми директордун колу деп коебуз ылдыйына. Класс жетекчи. Класс жетекчи эле жетиштүү, себеби бул 30 окуучу болсо бир класста. Света Бекташовна деп коеюн. Бекташовна. Отуз окуучу болсо баарына директор кол коюп чыкпайт. Муну мугалим өзү эле кол коюп тапшыра берсе болот. Эми муну кантип печатка берсек болот? Мына жерде поделиться кылабыз, скачать кылабыз, анан PNG сүрөттүн форматы JPG жана PNG, PDF кылып деле көчүрсөңүздөр болот. Анан буга башка баланын сүрөтүн кантип коебуз? Ушул жерде эле добавить страница кылып туруп, жок, добавить кылсак новая страница кошулат экен. Мына жерде дублировать, копировать страницу, фамилиясын өзгөртөсүздөр, башка сүрөттү алып келесиздер. Мисалы үчүн ушул сүрөттү коюп көрөлү. Кана копировать кылабыз, вставить кылабыз. Мындай алып кирип ичине киргизип беребиз. Эгер башы ушундай видеого болуп кала турган болсо, Ctrl-Z кылабыз дагы.
Бул ийинен бир аз кыркабыз, анан киргизебиз. Ошондо баш кесилбейт. Анан муну көчүргөндө поделиться кылып, скачать кылып, сиздер PDF кылып көчүрсөңүздөр жакшыраак. Анан бир листке экөөнү дагы печатка берсеңиздер болот. Мисалы үчүн мага азыр биринчи, экинчи страницасы эле керек болсо, бирден 2 чейин деп жазабыз. 10-чу страница керек болсо 10 эле деп жазабыз. Готово скачать. Бул даяр болгон шаблонубуз, биздин грамотабыз, дипломубуз загрузкиге түшөт. Загрузкиге бул жактан дагы проводниктен дагы кирсе болот. Азыр мен сиздерге көрсөтүп өттүм баягы эле. Ушундай загрузкиге киресиздер. Анан ачып көрөсүздөр. Биз азыр Canva платформасында ушундай сонун дизайндагы дипломду жасадык. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бизге каттала кетиңиздер, лайк басып, колдоп, кесиптештериңиздер менен бөлүшө кетиңиздер. Ушундай пайдалуу видеолор менен сиздерге дайым бөлүшүп турамын.